Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, ырайым, мээрим тынчтык болсун. Биз бул жакта өзгөчө адамдарды зыярат кылганы келдик. Биз жашоодо кээде кыйналып атабыз деп ар кандай проблемаларды айтып калабыз. Бирок биздин проблемалар бул инсандардын жадында эч кандай проблемага турбайт. Кээ бир адамдар бар, көзү көрбөйт, бирок көкүрөгү ачык инсандар бар. Кыргызстанда көзү көрбөгөн аисттердин биздин маалыматка боюнча 12 миңге жакын көз аисттер бар экен. Ошолордун арасында такыба Куран жаттагандар бар. Билсеңиздер керек, биз алардын кээ бирлерине квартира тапшырганбыз, ким 30 пара Куран жаттап бүтө турган болсо деп. Андан кийин бул жакта дагы азыр 15 пара Куран жаттагандар бар, жаңы Куран жаттап аткандар бар. Ошолорго зыярат кылганы келдик. Ошолордун көйгөйүн угуп, маселелерин чечип, Кудай буйрса, анан жумуш орундарында бул атайын Лидер Мобайлдын жетекчиси инимди алып келгем. Колл-центрге дагы жумушка алайлы дедик. Буларды бир гана баягы балык бербестен кайырмакта бере турган кылып, азыр ошолордун баардыгын чагылдырып көргөзөбүз. Туугандар, биз жашоодон алыбайык. Сиз кичине кыйналышыңыз мүмкүн, сиздин көзүңүз көрөт бирөкчү. Сиз көзүңүздүн көргөнүн сиз көзүңүздү 2 миллиардка сатпайт элеңиз да. Сиз көзүңүз көрүү эң бай адамсыз да. Ошон үчүн азыр биз да өзүбүздүн жашообузга, өзүбүзгө мындай эскертүү катарында, сиздерге да эскертүү катарында ушу инсандарды бир чагылдырып көргөзөйлү дедик. Азыр кирип, ошону чогуу көргөзөбүз иншалла. Адамга ыраазычылык айта албаган, Аллага да ыраазычылык айта албайт дейт. Биринчиден ушуну уюштурган Жалалдин мырзага ыраазычылык билдиребиз. Азыр чынын айтканда башкаларга эмес, үй бүлөгө убакыт жок болуп аткан заманда, ушундай заманда жашап атабыз, убакыттын берекети кеткен заманда жашап атабыз. Ошондой болсо да сиздерге убактысын бөлүп аткан устазга Алла ыраазы болсун. Бул жашоодо кээ бир адамдар мен кыйналдым дейт да. Кыйналдым дейт, анан еще намаз окубайт да адам да. Мен айтам, бул дүйнөдө да кыйналасың, ахиретте да кыйналасың да. Мисалчы, эми сизде кээ бир көз аисттер бар, Аллах Таала эми көз аисипи кандай болду биринчи очередь намаздан сурайт да. Сиз эми көзүңүз көрбөгөн устаз айткандай бирөө вообще укпайт экен да. Сиз Аллага шүгүр угасыз. Аллага шүгүр бутуңуз бар, базасыз. Эми кичине сабыр кылып койсоңуз, Кудай буйрса бара турган жериңиз бейиш болот да. Эми бул жашоодун кыйынчылыкта, бул жашоодо дагы кыйналса, ахиретте дагы кыйналса кандай болот анда акыбалчы? Ушун көптөргө айтабыз да, өзүңүз кыйналып атасыз, эми кичине сабыр кылсаңыз, намаз окусаңыз, бул жашоонун кыйынчылыгы өтүп кетет. Бир бейишке сиз түбөлүктүү бейишке барасыз деп. Азыр бул жерде канча инсан экен? 25, азыр кичине бир 10 миң сомдон тапшырып коелу да, мында кичине аз болсо дагы иншалла. Анан Кудай буйрса, иншалла мына устаз турат. Ким 30 пара Куран жаттап бүткөн болсо, биз ушул компанияда иншалла өзүдө квартиралар бар, иншалла Кудай буйрса, аман болсок, тынч болсок, Кудай буйрса, 30 пара жаттагандарга биз Кудай буйрса квартираларды тапшырабыз. Өмүркан эжебиздин квартирасын биз алып бергенбиз, дагы берешен инсандар бар да тамда. Ушундай айтты. Ошо Өмүркан эже бир эле чемодан менен келсин деди тамда. Ошол ванна, санна, ошол бүттүгүн, полный диван, сиванын баардыгы, условиясы менен баардыгын өзүбүз кылып беребиз деди да, иншалла. Пара Куран жаттап койдуз, 10 пара. Биякта да Кудай буйрса 20 параны жаттап бүтүрсөңүз, Кудай буйрса биякка да квартира тапшырайык иншалла. Бул жерде көбүн эле тааныйт экенбиз, көрүшкөнбүз. Адамга ыраазычылык айта албаган, Аллага да ыраазычылык айта албайт дейт. Биринчиден ушуну уюштурган Жалалдин мырзага ыраазычылык билдиребиз. Азыр чынын айтканда башкаларга эмес, үй бүлөгө убакыт жок болуп аткан заманда, ушундай заманда жашап атабыз, убакыттын берекети кеткен заманда жашап атабыз. Ошондой болсо да сиздерге убактысын бөлүп аткан устазга Алла ыраазы болсун. Аллах Таала жашоосуна, өмүрүнө береке берсин. Эми биз алым эмеспиз, бирок алымдардан үйрөнгөн сөздөрүбүздү кичине эскерткиле, эскертүү момундарга пайда берет дейт. Урматтуу туугандар, Куран бул Алланын китеби. Куран бул Алланын акыркы китеби. Билесиздер, Куран бул Алланын сөзү. Эгер ким Куранга ишенген болсо, ага жашаш жеңил болот. Кандай положенияда болбосун, көзү көрөбү, көрбөйбү, ден соолугу барбы, жокпу, кедейби, байбы, балалуубу, баласызбы, кандай болсо ал бактылуу болот. Эгер Куранга ишене турган болсо. Эгер ал Куранга ишене турган болсо, бай, берешен болгонго, мындай бир аракеттерге, ишеничке бекем бир жүрөгүнө эме болот.
Эгер ал ишенбесе, бай өзүнүн байлыгын сарптай албайт. Эгер ал Куранга ишенбесе, ал жалкоолук кылып намаз окуй албайт. Куранда айткан, урматтуу туугандар, иман келтиргендердин баардыгы бир тууган. Мейли Жалал Абадтан болобузбу, Таластан болобузбу, бул жерде ар бир областтан келгендерибиз барбыз, бирок эжекелер биз баардыгыбыз бир тууганбыз. Ушул жерде отургандардын баардыгыбыз бир тууганбыз. Устаздар билет, мына пайгамбарыбыздын достоверный хадиси бар. Бир дагы адам бейишке кирбейт, имандуу болмоюнча, бир дагы адам имандуу боло албайт, бири-бирин жакшы көрмөйүнчө дейт. Ушу сиздерди жакшы көрүп, пайгамбарыбыздын үмөтүбүз, баардыгыбыз бир тууганбыз, баардыгыбыз иман келтиргенбиз деп, атайын алыстан сиздерди зыярат кылганы келдик. Андижанга барып калдык. Ошол жакта Алишер Усманов деген бар. Андан Алла разы болсун, көп көз азиздерге жардам берет. Аябай үйлөрдү салып бергенин көрүп атабыз. Дагы жүрөгүнөн кыйналгандар, операция кылгандарды көрүп атабыз. Аябай көп иштерди көрүп атабыз. Ошол жерде сүйлөшүп отурганда айтат экен: Алишер аке, сиз эми зорсуз, кама пулдардын баары бар сизде. Адамдар сизди курсаң кылат десе, токтой тур дейт. Канча сенин балаң бар дейт. 4 балам бар дейт. Аллага касам, сен менден 4 эсе бай экенсиң дейт. Себеби Аллах Таала Куранда айтат: Аллах Таала кааласа кыз берет, Аллах Таала кааласа бала берет, Аллах Таала кааласа экөөнү тең берет, Аллах Таала кааласа экөөнү тең бербей коет. Али-Имран сүрөнүн 6-аятында Аллах Таала айтат: силер Аллах Таала энеңердин ичинде өзү каалагандай келбет берген. Эми бул көз айсыздык болуп калыш Алланын каалоосу. Балким мунун артында кандай хикмат бар экенин биз билбейбиз да. Кече устаз айткандай, жашоо 3 эле күн экен туугандар. Кече, бүгүн, эртең. Бат эле өтүп кетет экен да. 11-классты бүтүп атканда ойлодук эле, качан үйлөнүп, качан бала болобуз. Мына уже 3-4 бала болобу, убакыт өтүп баратат уже. 40-ка кетип баратабыз, убакыт ушунча эле өтүп калат экен да. Бактылуу адам десе ким ал? Байлыгы бар адамбы? Бактылуу адам десе ким бар? Мамлекетти башкарган адамбы? Бактылуу адам десе ким? Бизнесмен адамбы? Жок. Эң бактылуу десе, эң бактылуу адам ким десе, бул жанчыдагы тозоктон куткарылып, бейишке кирген адам бактылуу экен да. Биз ойлойбуз, үмүт кылабыз, Алладан суранабыз. Аллах Таала баарыңыздарды бейишке кирет деген чоң үмүттөбүз да. Аллах Таала чоң үмүттөбүз. Сиздер Алланын өзгөчө конокторусуздар. Аллах Таала сиздерге барганда, бизге ана устаздын илими болуп турса дагы, бизде байлык болуп сарптап турсак дагы, бирок бизге болгон мамиле сиздерге башкача мамиле болот деп ойлойбуз. Бирок кимдерге? Сабырдууларга дейт. Сабыр кыла турган болсок, бул жашоо вечный жашоо эмес. Бул жашоодо эч ким калып калбайт. Эгер бул жашоодо вечный калып кала турганыбызда, анда маселе башка эле да. Бирок утурумдук жашоо. Кечеги күн кетти ал уже. Ким бар, ким жок, ким бар. Эртеги күн ким барат билбейбиз. Ким көрөт, ким көрбөйт, ким ыйлайт, ким бай болот, ким кедей болот, ким өлүп калат билбейбиз да. Ар бир жан өлүмдүн дамын татат. Пайгамбар айткан: мен үмөтүмдүн жашоосунун ортосу бир 60-70 жаш дейт. Ал ошону жашайбы, жашабайбы ошо билбейбиз да. Азыр көз алдыбызда канчалар өтүп кеткенин көрүп атабыз. Эртең менен чыгып кетти эле, кечинде келбей калды. Ал өлүм айттырбай келет экен да. Бирок эң акылдуу адам ким десе, эң данышман адам ким десе, өлүмдөн мурда өзүнүн ахиретине даярданган адам экен да. Азыр сиздердин ушул жакта отурган убактыңыздар, ушул жакта Куран окуп атканыңыздар, ушул жакта аракет кылып атканыңыздар, бул ахиретке даярдык да. Алланын үйүндө отурабыз, сонун жерде отурабыз, сонун жерде жолугуп отурабыз. Аллах Таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин. Биз Кудай мырза мынакей устаз да айтып берди, Жалал мырза да айтып берди. Көп берешен инсандар бар. Сиздерге кызмат кылабыз деген. Биз сиздерге кызмат кылганга биз муктажбыз. Биз сиздерди келип зыярат кылганга биз муктажбыз иншалла. Колубуздан келишинче өзүбүзгө эмне жакшылыкты кааласак, сиздерге да ошону каалаганга аракет кылабыз. Пайгамбарыбыз айтты: өзүнө каалаган жакшылыкты башкага кааламайын толук мусулман боло албайт деди. Өзүбүз эки дүйнөдө бактылуу болгонду кааласак, өзүбүз бейишке киргенди кааласак, өзүбүздүн ата-энебиз бейишке киргенди кааласак, сиздерге да ошол нерсени каалайбыз да. Мына биз ушул көз айсиздерди билесиздер, бул жакта Земфира эжекебиз бар экен, бул жакта мынакей устазыбыз бар экен, мына бул жакта азыр вакыф кылып квартираларды алып берген экен. Эми ушул процессти устаздардын этегин кармап, жардам берип, Кудай буйруса, мындан да болгон күчүбүздү салабыз да. Биздин өз компаниябыз бар эле, ошо ачылганын максаты дагы биз Аллага шүкүр өзү бизнесмен балабыз. Алла бир ачылган ушундай кайрымдуулуктарды көбүрөөк кылайык. Ana ушул жактан Кудай буйруса, Оңолкан эжебизге Куран жаттаган үчүн бир квартира алып бергенбиз устаз. Анан Өмүркан эжеке. Анан Кудай буйруса мынакей Земфира эжекебизге дагы Кудай буйруса Куран жаттап бүтсө, бул жактан дагы мынакей квартира алып берели деп атабыз иншалла.
Эми Кудай бурса сиздер дагы мынакей Алланын алдында иншалла аман болсок ошол күндөргө жеткизсе, ким устаздын колунан Куран жаттап бүтсө, иншалла Кудай буйруса, ар бир өзүнүн квартирасын ала берет иншалла дамылда. Аман болсок Кудай буйруса. Ошон үчүн сиздер Куран жаттаттырган дагы, жаттаттырганга себеп болгондор дагы баарыбыз бири-бирибизди тирек болуп, иншалла бейишке кирип кеткенге Аллах Таала насип этсин иншалла. Сиздерде мынакей дамылдалар бардык шарттарды түзүп берип атат. Дамылдалардын да үй бүлөлөрү бар, Жалелдин устаздын да үй бүлөлөрү бар. Бирок ушул үмөткө кызмат кылайлы депчи, бул өзүнчө рахат да. Ушундай бир кызмат кылган, Алла жөнүндө динге кызмат кылган, ал эми акыретте сообун берилет деп ал билген адамга кызмат жеңил эле да. Акыретте сообун берет деп эми Куран жаттаган адамга дагы жеңил эле да. Эгер болбосо кыйналасыз да. Китеп көп экен, мынакей устаз көргөзүп атат. Кичекей эле мугалим салим көзү 2 том болуп кетет. Азыр Куранды канча том болуп кетет деңиз? 6 том болуп кетет. Эски басмасы 6 том, азыр жаңылар 12 том болуп чыгып атат. 12 том жаттаганча канча деп бирок, Бирок иншалла сиздер мен көптөмө кылганым Асылбек мырзанын, ушу Оңолкон эжеке, Өмүркан эжекебиздин, Эмфир эжебиздин умрада бир 5000 адамдай кайттык да бул. Көбү көзүнө көз жаш алып мынакей мен ушул өзүбүздөн кичине көзүбүз көрүп жүрүп ушундай Куран жаттабаганга өкүнүп кеттик да. Ушунча көзүбүз көрүп турса дагы бир парада Куран билбейт экенбиз. Бирок ушу Земфир эжеге окшогон, ушул мынакей Асылбек мырзага окшогон инсандар сиздер бүткүл көзү көргөндөргө, ден соолугу соо адамдарга сиздер себеп болуп атасыздар да. Эртең алар Куран жаттаганда сиз айтасыз, эртең мен буларга Куран жаткан эмесмин, мен өзүм көзүм көрбөйт эле, буларга каяктан Куран жаттаттым деп айтат. Сизди мына телевидениядан көргөнбүз, мынакей устаздын Куран жаттатып атканын көргөнбүз. Биз сизден мотивация алып Куран жаттадык. Сизди көрүп Куран жаттадык. Мынакей Аллага калсам ыйык жерде. Аллах Таала күндөрдөн эң ыйык кылып жума күнүн тандаган экен да. Айлардан эң ыйык кылып Рамазан айын тандаган экен. Жерлерден эң ыйык кылып Мекке менен Мединаны тандаган экен. Адамзаттын асылы, адамзаттын мырзасы, эң акыркы пайгамбар кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тандаган экен да. Ошол пайгамбарыбыздын төрөлгөн шаарында көз айсиздер боюнча, сиздердин Куран жаттаган боюнча канча миң адам келсе ошондорго айтып бердик да. Ошол жактан сиздердин Земфир эжекебизге окшогондорду угуп, Асылбек мырзага окшогондорду угуп, канчасы ошол жактан Куранга түштү. Булар ушунча пара Куран жаттап койгон болсо, 15 пара Куран жаттап койгон болсо, 30 пара Куран жаттап койгон болсо, мен көзүмдү көрүп кайтып мен уялбай басып жүрөм деген өзүмө да ой келди да. Ошон үчүн сиздер көп кимдерге мотивация да. Ошон үчүн Аллах Таала жашооңуздарга, өмүрүңүздөргө береке берсин. Кудай буйруса мына принтер алыш керек деп атат. Ошолорду Кудай буйруса да алганга аракет кылабыз. Кыргызстанда берешен мырзалар көп Кудай буйруса. Сиздер мына талап кылсаңыздар, аракет кылсаңыздар, мына китеп басмакана кийин мынакей ушунча адам Куран жаттап атат десе, башкаларга дагы кызмат кылганга мотивация болот да адамда. Мынакей ушунча адамдар мисалы азыр дамыл айтып атат, 12 том китеп чыгарыш керек экен, 6 том китеп чыгарыш керек экен деп. Ошондой сиздер жаттап аракет кылсаңыздар, сиздер башка бизнесмендерге мындай дагы кызыгып кызмат кылганга сиздер мындай ошолорго салым кошосуздар да. Сиздердин артыңыздардан Кыргызстанда канча көз айсиздер бар. Ошолордун баардыгына себепкер боло бересиздер да. Кудай буйруса анан бул жерде канча киши отурат? Азыр кичине тамак ашты уюштуруп берели десе, бул жакта тамак аш уюштуруп аткандар бар экен. Ошолордун баарына Аллах Таала жашоосуна, өмүрүнө береке берсин. Кызмат кылып аткандардын баарын, мечитте кызмат кылып аткандары бар. Ошолордун баардыгына Аллах Таала жашоосуна, өмүрүнө береке берсин. Анан Кудай буйруса Максат устаз менен сүйлөштүк, аны дагы алып келебиз, устаз дагы. Калыс дамыла келеткен жакында, аны да сүйлөшүп алып келебиз. Устаздарды ортосунда отурум-утумду кылып, дагы чай пай ичип отура турган күндөр болот. Азыр бул жерде канча инсан экен? 25. Азыр кичине бир 10 000 сомдон тапшырып коелу да мында, кичине аз болсо дагы иншалла. Анан Кудай буйруса иншалла мына устаз турат. Ким 30 пара Куран жаттап бүткөн болсо, биз ушул компанияда иншалла өзүдө квартиралары бар. Иншалла Кудай буйруса аман болсок, тынч болсок Кудай буйруса 30 пара жаттагандарга биз Кудай буйруса квартираларды тапшырабыз да мында. Өмүркан эжебиздин квартирасын алып бергенбиз, дагы берешен инсандар бар да мында. Ушундай айтты. Ошо Өмүркан эже бир эле чемодан менен келсин деди да мында. Ошол ванна, санна, ошол бүттүгүн полный диван, сиванын баардыгы, условиясы менен баардыгын өзүбүз кылып беребиз деди да иншалла. Эми анын кырааты жана дүйнөлүк деңгээлде конкурска катышкандардай да кырааты. Ошондук, иншалла. Азыр мен ошо толук запись кылам дедим, менин өзүм студиям бар. Ошол жерден записти баштадык. Өмүркан баштан аяга окуп бермей болду. Машалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Эми мына бул Аллах Таала ыраазы болсун. Уже 3 күн болду бизден. 3 күндөн бери мен өзүм ичиме батпай атам да, учуп эле жүрөм да. Алхамдулилlah, ушундай мен бир туугандарым бар экен, ушуларга мен бир пайдам тийсе экен. Биздин мечит ушуларга бир кызмат кылганга жарады деп сүйүнгөнүм да айтмаңыз. Анан бул жерде кече мисалы сүйлөшүп мен акыйдадан берем да. Сабак берип отуруп,
мисалы мына елге бір қайырылым келді да. Мысалы азыр биздин мечит дудуктар менен иштешип атабыз. Көзөздөр менен иштешип атабыз. Анан жана калескечен инвалидтер менен иштешип атабыз да. Баягы жерде bizde ошол эмелер бар, 400-500 инвалид калескечендар бар. ДЦП ошолор менен иштешебиз да. Анча жардам болсо ошо региондорго жөнөтөбүз. Мисалы кээ бирлер зекетин берет, бут кийим берет, кийимдерди берет. Анан кече сүйлөшүп отуруп, бул жерде мына бир кыздын сөзү ушунчалык мага таасир берди. Устаз дейт, эгерде Кудай Таалам кайра жаратып, көз азиздикти тандайсыңбы, же дудук болгуң келеби, же калескечен болгуң келеби десе, кайра эле көз азиз болгуң келет дейт. Кайра эле көз азиздикти тандайт элем дейт. Неге десем, себеби дейт, бир көзүн көргөн менен укпасаң дейт, адам ким менен сүйлөшөсүң дейт. Сыгылып кетем мен дейт. Калескечендерди карасаң дейт, көзүң көрүп тура жете албайсың дейт баягы жерге. Же бир жерге барганда дааратканага нормалдуу кире албайсың. Барардан мурда ойлоносуң да, шарты кандай экен, мен анда сууну азыраак ичишим керек экен, туалетке барбай турган болоюн деп туруп ойлонот экен да баягылар делечи. Мисалы ар бир адам караганда, мисалы калескечендер карап туруп, бул көзү көрбөйт, буларга кыйын деп ойлойт экен да. Ар бир адам өзүнүн тагдырына ыраазы дейт да баягы жердечи. Мисалы кече дагы бул жерде булар менен сак окуп турсак, дудуктар артта сак окуп отурат, алар буларды көрүп туруп ушундай кыйын деп туруп буларга боор ачат. Дудуктарчы. Көзү көрбөйт деп туруп, ыйламсырап булар канды басат, эмне кылат деп туруп. Булар болсо Кудайга шүгүр. Мисалы чындап эле караганда, дудуктар элементарно ооруп калса доктор чала албайт экен да. Кантип врач чакырат, кантип скорый чакырат. Ошого ошол жанакы Минздравда дагы баягы саламаттык министрлигине дагы бир сунушум да, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. СМС кабыл алатларын кылыш керек негизичи ооруп калгандарга, жанагы дудуктарга. Себеби алар чала албаса же башка кыла албаса, сүйлөй албаса, эми ал жерде жок дегенде жана дудуктар отура албайт да жанакы эмеде, скорыйда 24 саат. Ал жерде жок дегенде СМС кабыл ала турган кылса, СМС жазса жооп берип дегендей да баягы жерде. Ошол маселеге мен көп ойлоном да. Бирок чындап эле карасаң, азыр бул жерде айтып атпайбы? Алхамдулилlah устаз дейт. Биздин ошол эмне мени көрбөсөк дагы кулагыбыз угат, адамдар менен сүйлөшөбүз дейт. Ошо басканды үйрөнөт. Мисалы Кудайга шүгүр азыр бүгүн экинчи күн практикага чыгып атат, шуулда басып калды. Таяк менен баягы жердечи. Бул таяк кандай рол десе, бул биздин көзүбүз деп коет баягы жердечи. Таягың кайрылып кетсе, көзүң ооруп кеткендей болот дейт баягы жерде. Себеби таяк негизги рол ойнойт экен да. Бүгүн дагы алхамдулилlah басканды үйрөтүп, баягы таяк машинеге отурганда машинени каеріне коюш керек местолар бар экен да. Бет ошолорду үйрөтүп атабыз Кудайга шүгүр. Анан эң таасир алган сөзүм ошол болду кечеги сабактачы. Кайра эле мен көз азиздикти тандайт элем дейт да. Анан сүйлөшүп отуруп, мисалы бул жерде үчөөсүнүн көзү тубаса экен да. Мисалы акыйдада бар да, Аллах Тааланы тааныш үчүн, акыл иштеш үчүн сырткы аламга карата 5 терезе берип койгон Аллах Таала. Көз аркылуу сенин акылың иштейт, ой жүгүтү иштейт да. Мисалы түз кандай болот десем, азыр элестете албайт да. Тубаса көргөн эмес да. Ак десе ак кандай болот? Акты биз мисалы биз угабыз дейт, бирок билбейбиз дейт да, бул ак кандай экендигин. Яркий болсо керек дейт. Мисалы мен сурадым да кече, силер пилди элестете аласыңар десем, элестете албайбыз. Сен көргөн эмес да. Мисалы пилдин бутун кучактатып коюп туруп, ушул пил десе, пил ушундай болот экен деп ойлойт да. Мисалы көргөн эмес да өмүрү. Же пилдин хоботу, мурдун карматып туруп, пил ушул десе, пил ушундай болот экен дейт. Себеби көрбөсө кыйын да. Кече дагы кыздардын бирөөсү айтат, бир жерге семинарга бардык дейт. Бирөө көрбөй жүрүп көрүп калыптыр да. Көргөн экен, баягы шок дейт да. Мисалы телефонду кол менен кармап башкача экен, көз көргөн экен башкача экен да. Көз көргөн экен, телефон канан десе таба албайт экен. Себеби кармап сезген башка, көргөн башкача экен да, субханалла. Мисалы стол десе, столду кармап билет, көз көрүп туруп столду тап десе, булар таба албай калышы мүмкүн экен да. Себеби көз менен көргөн эмес да өмүрү баягы жердечи. Таң каласың. Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр, ушулардын кызматыга Аллах Таала бизди койгон экен. Ушунчалык ыраазымын. Анан биздин келечектеги бир максатыбыз, мен дайыма эле айтып жүрөм, өзүмдүн Хаким Медиа деген каналым бар. Ошол жерден эле айттык, жумаларда эле айтып атабыз. Орто Азияда жок экен да, медресе. Татарстанда эле бар экен. Көз азиздер менен дудуктарга биздин максатыбыз иншалла, мына Жалалдин, бер жакта дудуктарда Талгат байке деген бар. Ошол үшөөбүздүн ниетибиз келечекте бир 5-6 этаж бир медресе салыш керек да биздечи. Медресе салыш керек келечекте иншалла. Себеби сала турамсак Тажикстанда эле келет, Өзбекстан, Казакстанда эле окуй турган болуш керек да. Мисалы 5-6 этаж болсо, бир этажы кече сүйлөшүп отурабыз да, ошону медресе салабыз келечекте деп сүйлөшүп отурсам, Асилбек кара айтат, дудуктар менен эмелерди көз азиздерге чогуу кылабыз. Мисалы бир этаж көз азиздер, жатаканасы, окуй турган жери, анан кылабыз десем, биз үстүндө коюңуз устаз дейт. Неге десем, биз тапырасак деле дудуктар укпайт да дейт. Аларга мишет этпейбиз дейт. Эгер андай болчу болсо дейт, дудуктар ылдыйга болсун дейт, биз үстүгө коюңуз дейт. Тапырасак деле алар укпайт дейт. Болбосо алар үстүндө чыкса бизди кыжалат кылат дейт баягы жерде. Иншалла келечекте биздин максатыбыз ошол.
мысалы бір қабатында оқи тұрған болса, бір қабаты жатақхана, мысалы дудуктарға, бір қабаты мысалы көз әзіздерге болса, бір қабаты жатақхана. Анан бір қабатының жаңағындай спорт зал, машина залдары, өздерінің баяғы пекарный, өздері иштеп аралаша тұрған болуш керек та. Себебі ал мысалы қарап көрсең, бұлар мысалы мыналар 2 жыл болып тұр көрбей қалғанына. Депрессиядан дағыны шыға элек. Көріп жүріп көрбей қалса қиын екен да. Азыр эми бұл жерге аралашып демек, бұл жерде Алла разы болсын эме Жалалдин, силер башыңарды көтеріп жүргүлө. Неге чөгөсүңөр? Коркпайсың, таяк менен басып, коркпай, үйрөн. Кокус кулап түссөң, сен эмеге арык эле түшөсүң, жердин астына түшүп кетпейсиң, кайра туруп басып кете бересиң. Деп туруп ушинтип азыр мотивация берип үйрөтүп атат. Кудай ошо шыбылда басып калды. Бұл жерде біз билбеген толтырған нерселер бар екен. Мысалы құлақ менен иштеш керек екен, оң жақ, сол жақ билбейм. Мен үшін өтте бір мындай пайдалы сағаттар болады да, сағ артынан ерчіп алып эле жүрем мен да ушуларга кандай сағ өтсөчү. Мындай бір башкача өзгөчө бір маалыматтар экен да. Себеби бул өзүнчө аалам экен да. Алхамдулилlah, Кудайга шүкүр, эми сонун эле болот. Биздин негизи келечектеги максатыбыз, иншалла жигиттер, медресе ачабыз келечекте. Кудайым буйрса, иншалла. Алла насип кылса. Аллах Таала насип этсин. Аманезен бүтөңүздар, ушунча мелет болуп аткандан кийин Кудай бурса жалкоолонбой жаттаңыздар. Азыр мен дагы көп бизнесмендер бар, көп немелер бар, ошолордун баарына дамылган планын айтып барам иншалла. Балким ушу сиздердин чогулганыңыздар менен Кудай буйрса дуаңыздар менен медресе курулуп калат. Себепкер болуп каласыздар. Аллах Таала үйүндө отурат. Үйүндө. Аллах Таалага ал медресе проблема эмес да. Ошо канчаларга себепкер болуп каласыздар да. Эң алгачы устаз жакшы сөз айтты. Сахабалардай болуп каласыздар да, биринчи выпускниктер. Кийин анан видеолорду дайындап неме кылып коюш керек да, эң алгачкылар деп, келгендер сиздер башкаларга мотивация бере турганчы. Сиздерди көрүп да башкалар куран жатат турган. Деп койгом, алардын уже 5 сертификат алды, алар менен уже Кыргызстан түрөк кыдырган атабыз. Азыр буларды бүтүрөбүз, көз эздермен бүтүп, августтун 1-ден Кыргызстанда айланабыз. Дудуктарды жыйнап туруп, семинар өтүп, маалым санын үйрөтөбүз. Намаз, тарат, кусул дудуктарга. Кыргызстан боюнча канча көз айсыздар бар деме, список барбы примерно? Официальный статистика жок, эч ким жасаган эмес, но биздин колубуздагы статистика боюнча 13 миңден ашык. 13 миңден Кыргызстан боюнча, Бизге келген ал министерство пособие төлөп берет го. Ошолор берген списоги боюнча 13 миңден ашык. Бирок ал жака жаш балдар кирбейт, 18 жашка чейинкилер кирбейт и пенсия алгандар да бар да биздин арабызда. Пенсия алгандар кирбейт. Ал жерде только пособие, детство. бул 18 жаштан толгондон өйдө 13 миң, Жаштан өйдө. 20 миңдей болсо керек да. Бул только көз айсыздар, Булардын кулагы угаттагы маалыматтар көп да. Жашоодо кээ бир адамдар мен кыйналдым дейт да. Кыйналдым дейт, анан еще намаз окубайт да адамдар. Мен айтмай. Бул дүйнөдө да кыйналасың, ахиретте да кыйналасың да. Мисалчы, эми сизде кээ бир көз айсыздар бар, Аллах Таала эми көз айсызбы кандай болду биринчи очередь намаздан сурайт да. Сиз эми көзүңүз көрбөгөн устаз айткандай бирөө вообще укпайт экен да. Сиз Аллага шүгүр угасыз. Аллага шүгүр бутуңуз бар, базасыз. Эми кичине сабыр кылып койсоңуз, Кудай буйрса бара турган жериңиз бейиш болот да. Эми бул жашоодун кыйынчылыкта, бул жашоодо дагы кыйналса, ахиретте дагы кыйналса кандай болот анда акыбалчы? Ушун көптөргө айтабыз да, өзүңүз кыйналып атасыз, эми кичине сабыр кылсаңыз, намаз окусаңыз, бул жашоонун кыйынчылыгы өтүп кетет. Бир бейишке сиз түбөлүктүү бейишке барасыз депчи. Азыр эми көз айсыз болсо, өзү бул жашоодо да кыйналса, намазда жок болсо, ал тиги жашоодо bundan да жаман кыйналат да. Ошон үчүн сиздердики эң туура да, Кудай буйрса, мынакей устаздардын канча сөздөр сүйлөлдү, ушулардын баардыгын амал кылганга Алла насип этсин. Биз бизнесмендердин баарына жеткизебиз, Кудай буйрса иншалла. Асилдин карын сөзү жакты да, Асилбек кары. Кече сага өтүп ушундай бай бейиш тозак жөнүндө сүйлөп, сурак болот, болбойт десем, устаз дейт. Мисалы мен көзүм азиз болгону менен сөзсүз сурак берем дейт. Бирок акыл жок жиндилер прямо кирет тозокко дейт. Алар менен дагы жогору турат дейт. Аллах Таала акылын алып койду бул дүйнөдө, алар түз сурагы жок кирет. Бирок мен сурак берем дейт. Мен ошо ойлоном дейт да. Мен дейт, акылым бар менин дейт. Кулагым угат дейт, сүйлөп турам дейт. Менде суроо жок, менден оор болот дейт. Ага суроо жок дейт. Акыл жок, жиндилер түз кирет дейт. Секече сага өтүп отуруп баягы жиндилер акылдуу болуш керек, мындай болуш керек, жиндилерге пардем этип окуп отурат да сабакта. Ошол сөз дагы аябай жакта. Карасаңыз да дейт. Аларга суроо жок дейт. Түз бейишке кирет алар дейт. Мен сурак берем дейт. Иншалла. Аллах Таала сиздерге өзгөчө мамиле кылары бул аныктан анык го, 1000% иншалла. Кудай буйрса ошол күндөргө чогуу насип этсин. Жакшы күндөргө жолукканга Алла насип этсин. Иншалла жолукпай калсак, жолугабыз го эми, жолукпай калсак баарыбыз бейиште жолукканга насип этсин иншалла. Бейиште баягы орусча айтканда бейиште только повышение болот экен да, понижение жок экен да.
Өйдө. Беште даражада. Ана иншалла силерде Кудай Таалам 5-ші, 7-ші этаждағы мысалы бейішке киргизип қоя тұрған болса, біз 1-ші этажда қалып қойсақ, бізді бір естеп қоясың, иншалла. Ұстаздар бар эле, ушулар менен десе, ошондо Аллах бизди көтөрөт да. Силерди түшүрбөйт, көрбөйсүңөрбү? Аллах Таала бейиште төлкө өйдө карай кетет да. Повышение, понижение деген нерсе жок. Ушул жердегилердин бардыгы дамылы квартира алып калганга насип этсин, Амин, амин. Ар бири ушул устаз өзү күлүштөрдү тапшырып, сиздер 30 пара Куран жаттаганда ошол жерге барып, ошол жакта да устаздын баяндарын угуп, сөздөрүн угуп, ошол күнгө жеткенге Аллах Таала насип этсин, Куран жаттап башкаларга иншалла жеткизгенге Аллах Таала насип этсин. Устаз бир жакшы дуа берип коюңуз. Амин. Бисмиллах, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Эң Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарга салаваттар болсун деп дуабызды баштайбыз. Аллахым барын берүүчүсүң. Allah'ım dualarda kabul koçsun. Allah'ım Kur'an'da özünün vadan var. Ud'uni astajib lakum. Mağa dua kılgıla duaڭарды kabul kılam degensin. Allah'ım oşul özünün ayat, ıyık ayatını ortaya salıp sıranamın. Allah'ım bizim duamızı kabul kılın. Allah'ım şu közaziz bir tuğanlarının kanday maksat dilekleri olsa, maksat dileklerini eselep nasip kılın. Allah'ım gelecekte Kırgız elimizdin, Kırgız yerimizden, İslam dinimizin hizmetinde bolunu özlerine de nasip kılın. Allah'ım gelecekte Kırgız elimizden, Kırgız yerimizden, İslam dinimizin hizmetinde bolun baldar kızlarda tarbiyalagan atayını, çoğ ata, çoğ ene, tay ata, tay ene bolunu nasip kılın. Amin. Allah'ım şu yerde oturan menin bir tuğanlarımdan tarqagan, kıyamatqa çeyinki tarqagan urpaqtarının Allah'ım jamandığın hiç kaçan көрсөтпөгün. Allah'ım şu menin bir tuğanlarımın kıyamatqa çeyinki tarqagan urpaqtarının jallan жақсылықтарын көрüsün, şuların urpaqtarına nasip kılın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Allah'ım şu bizge yardım berip, kol kavuşkılganlarında qanday maksat dilekleri olsun.